Жемкорлуктун алдын алуу үчүн саясий, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдардын, алардын жакын туугандарынын кирешелери, чыгашалары жана мүлктөрү ачык жарыяланууга тийиш. Салык кызматы 2019-2020 жылдагы декларацияны жарыялап, өлкөдөгү эң бай эл өкүлдөрү ким экендиги белгилүү болду. Алардын бирөөсүнүн эле жылдык кирешеси 10 миллион сомдон ашат. Рейтинг боюнча Азамат Арапбаев депутаттардын эң байы аталды. Ал өткөн жылы 54,4 миллион сом киреше чогулткан. Экинчи орунда экс-премьер-министр Данияр Үсөновдун мурдагы жубайы Динара Исаева турат. Ал 28,8 миллион сом тапкан. Үчүнчү сапка илинген Исхак Пирматовдун жылдык кирешеси 16,8 миллион сомду түзөт. Ал эми Салайдин Айдаров 16 миллион сомго чукул каражаты менен 4-чү орунду ээледи. 5-чи орунда турган Орозбек Алыбаевдин былтыр 12,5 миллион сом иштеп тапканы белгилүү болду. Иса Өмүркуловдун кирешеси дагы 12,5 миллион сомго чукулдап 6-чы орунга чыкты. Мындан башка депутаттардын бир жылдык иштеп тапкан акчасы 10 миллион сомго жеткен эмес. Декларацияга ылайык Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов баштаган 14 депутаттын айлыктан башка кирешеси жок. Айлыктан башка кирешеси жок, өзүнүн жана жакындарынын мүлкү, түгүл үйү да жок эл өкүлдөрү. Депутаттардын жылдык кирешеси. Вице-спикер Аида Касымалиева 673,431 сом. Руслан Чойбеков 373,024 сом. Мухтарбек Айнакулов 665,147 сом. Евгения Стракова 654,284 сом. Адыл Жунусов 676,671 сом. Аида Исмаилова 680,144 сом. Нодурбек Каримов 701,793 сом. Дүйшөн Төрөкулов 716,260 сом. Эльвира Сурабалдиева 723,131 сом. Асель Кодуранова 945,363 сом. Наталья Никитенко 822,355 сом. Мирлан Жээнчороев 1,167,000 сом. Зарылбек Рысалиев 850,796 сом. Жакын туугандарыныкы 210,000 сом. Айбек Алтынбеков 672,992 сом. Жана 7,5 гектар жери бар. Жол тандабастан түшпөгөн эл өкүлдөрүнүн унаасы түгүл үстүндө үйү жок. Алган эмес жакын туугандарында үрүп чыгаар ити жок байкуш болуп чыга келиши баарын көрүп турган элди ишендирген деле жок. Бирок алар бай эместигине мен ишенбейм да. Байлар. Алардын баары эле байлар да, негизи депутат болгон баары эле байлар. Тем более ошондой депутат болуп туруп анан калпты айтса, Кудайдын алдында эле жооп берет. Баары эле билет эми бар экенин. Айтып коет да. Депутаттардын декларация боюнча берген эмеси, маалыматы менин оюмча карапайым элди алдагандыгы. Мыйзам чыгаруучулардын эсинен чыкса да, элдин эсинде бар. Декларациядан кирешелерин жашыруу Жазык кодексинин 323 беренесине ылайык кылмыш болуп саналат. Депутаттардын санаксыз байлыктары жакындарынын атына жашырылганын, жанында кошо жүргөн кесиптештери дагы айтып чыкты. Депутат Шайлообек Атазов байлыгын жашырган атка минерлерди жоопкерчиликке тартууну сунуштады. 5 айдан бери парламентте жок, мандат керек болгондо чыга калып туруп сулуучум чык болгонун кереги жок. Жашырган мүлктөр боюнча баарына кылмыш иши козголуп, мамлекеттин мыйзамдын алдында жооп бериш керек деп эсептейм. Мыйзамсыз байыгандар айыпка жыгылат же 2 жылга эркинен ажыратылат. Ошондой эле 2 жыл мамлекеттик кызматта иштөөсүнө бөгөт коюлат. 40 жылдан ашуун жогорку окуу жайда салык темасында лекция окуган профессор Айылчы Сарыбаев коррупцияны жеңе алган өнүккөн өлкөлөрдө декларацияны толтурбоо эң чоң күнөөлөрдүн бири катары караларын эскертет. Аларда бул оор кылмыш катары эсептелет, эгер салык төлөбөсө. Салык төлөөчү эң жакшы адам катары, салык төлөбөгөн эң душман катары эсептелет. Себеби салык төлөөдөн качкан, жанагы Дамаско окшогон гостиницаларын каткан адамдар, булар мамлекеттин душманы катары керек болсо атууга кетет. Мына ушундай. Ошон үчүн алар ошо декларацияны так аткарууга жетишкен. А бизде декларацияны канчалык жашырасың, канча тууганыңа жазасың, канчанын баарын журналисттер ачып берет, анын баары бир тыйынга турбайт.
Декларация жемкорлуктун алдын алуу үчүн маанилүү кадамдардын бири. Атка минерлер аны канчалык жашырбасын эл баарын көрүп турат жана өздөрү байлыгын ачыктабаган эл өкүлдөрүнүн үстүнөн текшерүү жүргүзүп, мыйзамсыз байыгандарды ачыктоону талап кылат. Мамлекет аркылуу байыганбы, мыйзамсыз жолдор менен байыганбы, реалдуу цифраны келтирип, элге аныктап чыгарып берсе, мен ойлоймун, мындай терс көрүнүштөр эми жок болуп кетпейт, азаят. Жашырганга эч кандай бир шылтоо жок да. Себеби өзүнүн адал менети менен табып келген адам эч качан жашыра албайт. Анан көмүскөдө паракорлук менен өзүнүн коррупциялык системасы менен табып келген инсандар, мурунку атка минерлер, тилекке каршы ушинтип жашырып келген. Өлкөдөгү коррупциянын деңгээли төрөлгөндө сүйүнчү пулдан баштап көз жумганда бейиттен жер сатып алууга чейин коштойт. Эл аралык рейтингде Кыргызстан 2020 жылы 124 орунда болду. Деги эле 2005 жылдан бери ушул тегеректен чыга албай келет. Президент бул жагдайды өзгөртүү максатында антикоррупциялык кеңештин ишин жандантып, прокуратурага мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү тапшырды. Колдонуудагы мыйзамдардын коррупцияга каршы аракеттенүү тартиби толук жөнгө салынбай мамлекеттик органдардын, кызмат адамдарынын жоопкерчилиги так белгиленген эмес. Дал ошондуктан жемкорлорго каршы жүргүзгөн күрөшүүбүз натыйжа бербей жатат. Башкы прокуратура коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамдын жаңы долбоорун иштеп чыгуу тапшырмасын алды. Биз өлкөдөгү жемкордукту жоюу саясатына зор маани берип, сөзсүз ишибиздин өтөсүнө чыгабыз. Өлкөнүн өнүгүүсүнө залакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Ошону менен бирге президенттин алдындагы коррупцияга каршы күрөшүү кеңеши жанданып, системалуу түрдө күрөшүү жолун бийликке сунуштоо үчүн өткөн жумада жыйынга чогулду. Ага өлкөнүн бардык аймактарынан коррупция менен өз алдынча күрөшүп жүргөн укук коргоочу, жарандык активисттер дагы катышты. Караламан элдин катмарды өз тарбиялабаса коррупция жоюлбайт. Мына президенттин саясий эрки керек, саясий эрк баштарды, бизге колубузга бүгүн көп ырычактарды берди. Мен жогорку элдик көзөмөлдүн аппарат жетекчисимин республика боюнча, биз чоң иштерди жасайбыз. Ошо эл аралык коррупцияга каршы күрөш күнү биз ушундай демилге көтөрүп атабыз. Ар бирөөбүз коррупцияга каршы чыгабыз. Бир чоң фронт менен коррупцияны жеңгенге биринчи кадам, экинчи кадам, үчүнчү кадам таштайбыз. Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин саны 28 миңден ашат. Алардын айлыгына жыл сайын бюджеттен 48 миллиард сом кетет. Ал эми 120 депутаттын ар бирине эле жылына 3 миллиондун тегерегинде каражат сарпталып келген. Арасында чындап эле айлык менен жашаган эл өкүлдөрү, мамлекеттик кызматкерлер бар экендигин жокко чыгарбайбыз. Бирок депутаттык кол тийбестикте бизнесине пайдалангандарды ачыкка чыгаруу мезгилдин талабы. Жылдыз Капарова, Равшан Тойчиев, Темир Избасканов, 7 канал, Бишкек.